Президент Садыр Жапаровдун Ленинград шаарынын блокададан толук бошотулган күнүнө карата кайрылуусун маалымат кызматы таратты. Анда шаардын блокададан чыккан күнүнөн бери 80 жыл өтсө да эч кандай унутулбай турганы айтылган. Өлкө башчы аталган салгылашта 4,5 миңден ашуун мекендеш баатырларча курман болгонун эскерди. Президент ушул каргашаны баштан өткөрүп, кан майданда согушкан кыргызстандыктардын баары элдин сыймыгы экенин белгилеген. 2023 жылы тарыхый этап өттү. Өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомду түзүп, өсүү темпи 6,2% түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында Акылбек Жапаров билдирди. Белгилей кетсек, жыйынга президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ошондой эле райондук администрациялардын башчылары, акимдер катышты. Акылбек Жапаров 2023 жылы консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомдон ашык сумманы түзсө, 2024 жылы 600,7 миллиард сом пландалып жатканын кошумчалады. Жалпысынан 2020 жылга салыштырмалуу 2024 жылы бул көрсөткүч 353 миллиард сомго көп болот. Кыргызстанда курулуп жаткан имараттардын электрондук порталы ишке кирди. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча, өлкөдө турак жай өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдөн батир сатып алуу калк арасындагы курч маселелердин бири. Бул көйгөйдү жоюу үчүн аталган портал ишке кирди. Электрондук портал мамлекеттик курулуштун сайтына жарыяланды. Бишкектин четиндеги айланма жолдогу кырсыктан 5 адам каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, жеринде 4 адам каза болуп, бирөө ооруканага бараткан жолдо көз жумган. Каргашалуу окуядан 13 киши жабыркады, анын 4-өө ооруканада, калгандары амбулатордук дарыланууда. Бейтапканага жаткырылган 4 адамдын бири реанимацияда, абалы оор, калгандарыныкы орточо оордукта экендиги айтылды. Чүй облусунун Сокулук районунда 3 окуучу сууга чөгүп каза болду. Маалыматты жергиликтүү тургундар билдирип, кырсык балдар мектептен чыккан учурда болгонун белгилешти. Алгач балдардын бири сууга түшүп кеткен, аны куткаруу үчүн 2 окуучу артынан түшкөн. Тилекке каршы баары чөгүп кеткен. Милиция маалыматты тастыктап, алар 3-класстын окуучулар экендигин билдирди. Балдар муз тебүү үчүн көлмөгө барышканы кошумчаланды. Кыргызстандын муфтийин шайлоо 10 февралга белгиленди. Бул боюнча чечим Аалымдар кеңешинин бүгүнкү жыйынында кабыл алынганын мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Анда белгиленгендей, муфтий кызмат ордуна талапкер болууну каалагандар 27 январь күнү саат 10:00 баштап 6 февраль саат 17:00 чейин талап кылынган документтерди каттоо жана аттестациялоо боюнча комиссиясына тапшырууга тийиш. Эске салсак, муфтий Замир Ракиев кызматтан кетүү үчүн арызын жазган.